бюджеттин эң негизги төлөмдөрүн кимдер төлөйт? Кимдер? Жалпы эл ошолордун эң негизгисин кимдер? Кимиңиздер жооп бересиздер? Кайтбек Алчевич. Эми биз Негизги бөлүгүн. общий доходдон төлөнөт. Корголуп атабы? Укук коргоо органдары укуктарын коргоп атабы же укуктарын кордоп атабы? Ишкерлердин бүгүнкү күндө сыртта бүт арызданган, баардыгы арызданып атышат. Текшерүү органдары аябай чектен чыгып кетип атат. Туура эмес текшерүүлөр жүрүп атат. Сиздер мораторий кабыл алгансыздар. Ал мораторияңыздар ишке ашкан жок, бүгүн иштеген жок. Укук коргоо органдары, бир органды мен айта албайм, толтура текшерүүчү органдар бар биздин мамлекет. Булар аша чабып ишкерлердин бут тосуп атышат. Салык инспекциясы, башкасы, салык инспекциясы мен жаман иштеп атат деген жокмун. Мүмкүн жакшы иштеп аткандыр. Алардын жана салыктарын карап чыгышыбыз керек. Мен угуп атам, эмки жылдын эсебинен азыр сурап атышат кийинки эмесинен деген, ал билбейм, так маалыматым жок. Уккан элдин ичинде сөз айтып атам да. Пландарды толтура албай, бажы кызматы ушундай кыйналып аткан. Пландарды сиздер ашыкча коюп койгонсуздарбы билбейм. Ушундай маселелер көп. Ишкерлер аягында келип бүт кыйналып атышат. Бүгүнкү күндө биздин мыйзамдарыбыз ишкерлерге каршы иштеп атат. Биздин ошол уруксат кагаздарыбыз, текшерүү органдары баардыгы ишкерлер бизди багып атканын, негизги доходду ошолор берип атканын, биз аларды колдоп, аларды биз аяр мамиле кылгандын ордуна аларды кордоп атабыз да.